Арбаңыздар. Мен сиздерге бир жакшы бир окуя менен бөлүшкүм келип турат. Мен 2-3 күн мурун 117 деген маршруткага түшкөм. Мен Асамайга барам деп. Анан анын ичиндеги аны айдап жүргөн айдоочуну көрүп, анын кең пейилдүүлүгүн, кичи пейилдүүлүгүн, адамдарга жасаган мамилесин көрүп аябай суктандым. Остановкадан токтоп коюңузчу деген жандарга аялдамадан эле токтоп коеюнчу деп, рахмат байке деп түшүп кетип аткан жандарга жакшы барыңыз, жакшы салыңыз деп узатып, анан Бакамбаева, Акиева деп сүйлөбөй, Жомарт Бөкөнбаев көчөсү барбы, Калык Акиев көчөсү барбы деп ушинтип сүйлөп, кыргызча сүйлөгөн байке экен. Бар болсун. Мен эми көпкө топурак чачпайын, бирок көптөн бери мен мындай маршрутка айдоочусун көрө эле келем. Бар болсун. Мен Асамайга келгенде айтып коюңуз деп маршруткага түшкөм, байкеге айткам. Анан ал байкенин мамилесине суктанып отуруп, мен Асамайдан өтүп кеттим. Анан байке Асамайга келдикпи десек, кызым өтүп кеттик го, кечирип кой, менин айыбым, кечирип кой, менден кетти деп кайра менин акчамды кайрып берип атпайбы. Ушунчалык эмне болдум, ушунчалык ыраазы болдум байкеге. Бар болуңуз, көп жашаңыз, ден соолукта болуңуз, көбөйсүн, сизден үлгү алсын кээ бир адамдар. Ошону эле айтайын дегем.